Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Десолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Фуркаттын центринен сатыла турган эки кабаттуу дап-даяр жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге толук адресин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Азыркы учурда мен Фуркаттын центринде турам. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Фуркаттын круговойуна жетпеген жердеги мына ушул жолдун оң тарабында жайгашкан мына ушул Айкөл аталышындагы маркетти бүт бардыңыздар эле билесиздер. Мына ушул маркеттин жанындагы көчөгө киресиздер дагы ичкериге болжол менен бир 200 метр түз жүрүп бара турган болсоңуздар, жолдун сол тарабында Абдыкеримов Абдырайым көчөсү жайгашкан. Ошол көчөгө кирип, ошол көчөнүн аяк тарабына жүрүп бара берсеңиздер, жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар. Ал эми ушул эле главный жол менен бул жакка дальше кете турган болсоңуздар, бул жерде Фуркаттын круговой жайгашкан. Андан ары кете турган болсоңуздар, мады өзгөн тарапка карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан мына ушул Абдыкеримов Абдырайым көчөсүнө киресиздер дагы. Ушул көчөнүн аягына түз жүрүп келе бересиздер. Тактап айтканда, ушул көчөнүн аяк тарабында, сол тарабында мына ушул 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу дап-даяр жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, ушул жер үйдүн ээси менин жанында. Ассаламу алейкум ака. Ва алейкум ассалам. Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Алхамдулилlah, Кудайга шүгүр жакшы. Үйүңүздөрдү сатка коюп турсуздар, Сатка койдук. Жакшы, бул жакта көчөлөрүн да көрүп атасыздар. Кеңир экен, шагыл төшөлгөн. Столбаларында мына ушундай прожекторлор орнотулган. Кечиндеси жанат, жап-жарык болуп, сон болуп көрүнүп калат. Үйдүн төрт тарабы тең мына ушундай пескоблок бышыкыш забор менен тосулган, чек аралары такталган. Мына ушундай чоң барата дагы коюлган. Жериңиздер канча сотук? 5 сотук. Жер 5 сотук. Жериңиздер эң негизгиси тегиз экен, Тегиз. Жакшы. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичине кирели дагы толук маалымат берели. Эң негизгиси бул үйдүн төрт тарабы тең заборлор менен тосулуп, чек аралар такталган, мына ушундай чоң барата дагы коюлган. Үйдүн алдына киргениңиздерде үйдүн алды кеңири кенен экен, алды стяжка болгон. Бул жака бир 2-3 машина кеңирин батат экен. Оң тарабында септиги, времянкасы, жана ошондой эле бул жак баня дедиңиз, Душевой. Душевой кабинасы ушул тарапта жайгашкан экен. Наркы тарабы болсо навес болуп калган. Кандай условиялар бар, не жок азыр бул үйдө? Үйдө кирип жашаганга жакшы, бар жок, даяр эле. Отопление жок, суу кирген эмес, бирок суу бар. Газ келген, газ дагы кире элек. Мынакей достор, свет бар экен, суусу дагы бар, таза суу кадимкидей чыгат экен. Круглосуточно 24/7 суу чыгып турат экен, таза суу. Бул жакта болсо природный газ дагы бар. Мындайча айтканда, суу бар, свет бар, газ бар, жана ошондой эле септик дагы бар экен. Үйдүн узун турасы болсо 10го 8 болуп калат, камкыш менен тургузулган, сырткы фасадтары жасалган, крышасы болсо шипр менен жабылып, суу түтүкчөлөрү дагы бүт бардыгы орнотулган. Жалпысынан 6 бөлмө дедиңиз, 6 бөлмө. 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үй экен. Бул үйдүн салынганына канча болуптур? Бул үйдүн салынганына көп эле болду. Көп эле болуп калды окшойт. Биз дагы жакында алдык өзү. Бир себептер менен за границага кетип атып, сатышка туура келип калды да. Шартка байланыштуу кайра сатка коюп атабыз. Жакшы. Так, үйгө кире берели дагы. Толук маалымат бере берели. Мына ушул жерден эшикти ачып кире бересиздер. Киргениңиздерде дагы бул жер кеңир экен. Бул жака бир шкаф коюп же бут кийим тизгич койсоңуздар болот. Биринчи кабатында канча бөлмө? 3 бөлмө. Асты полу баягындай ОСБ жыгач экен, ОСБ жыгач. Биринчи кабатында 3 бөлмө деди. Оң тараптан баштай берели. Бул ошондо кухня болуп калат экен, Эң негизгиси асты полу жыгач экен. Бул жагында мына ушундай өзүнүн печкасы дагы бар экен. Ушул жерден тамагыңыздарды жылытып, үйүңүздөрдү жылытсаңыздар болот. Айнек терезелери орнотулган. Бул сатыла турган жер үйүңүздө буюм тайымдар турат. Калабы кетеби, кандай кыласыздар? Сүйлөшсөк калат. Болосо алып кетебиз да. Ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп келишип аласыздар. Жакшы, бул жакта газ дагы бар экен, природный газ бар. Бул жагы болсо экинчи бөлмөсү.
спальня экен. Бөлмөлөрдүн ремонттору жакшы, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Так, бул экинчи бөлмөсү болуп калды. Бул жактан чыкканыңыздарда бул конок бөлмөсү экен, а? Конок бөлмөсү. Конок бөлмөсү кеңири кенен, эки айнек терезеси бар, көчө тарапты карап турат экен. Ар бир бөлмөлөрүнүн ремонттору жакшы. Келип эле жашай бересиздер. Үй ээси дагы өзү бир аз косметика кылып ремонт кылып коюптур. Мына ушул лестница менен экинчи кабатка чыга беребиз. Документтери кандай анан? Документтер бүт жайында. Кызыл китеп болмой бар. Документинен проблема жаралбайт, а? Жаралбайт, өзүбүздүн атыбызда. Жакшы. Бул ошондо экинчи кабатындагы биринчи бөлмө болуп калды. Спальня кылып алсаңыздар болчу да экен, балдардын уктоочу бөлмөсү кылып. Так, коридорлор дагы кеңири кенен, кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Бул экинчи бөлмөсү. Бул жакта дагы бир спальня кылып алсаңыздар болот. Күнгөй тарапта жайгашкан жер үй. Күн чыкканда эле Кудай буйруса бул жакка тийип турат экен. Ушуну эске алыңыздар. Так. Бул жак болсо гостиный экен, а? Бул да зал. Зал, конок бөлмөсү экен. Өтө кеңири кенен. Бул жак кандай? Балкон бүт эле экен бирок. Бир көргөзүп коелун да. Балконда кеңири экен, а? Кеңири. Мынакей достор, балкону закрытый, бүт бардыгы жабылган, айнек терезелери орнотулган. Эми өзүңүздөр кийин сатып алып, чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып алсаңыздар болот. Так, мынакей достор, биз сиздерге экинчи кабатын көргөзүп бердик. Ушул эле лестница менен кайра үйдүн алдына чыга беребиз. Так, мынакей достор, сиздерге ушул сатыла турган эки кабаттуу жер үйдү азыр тартып көргөзүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Бул жактан воротадан киргениңиздерде сол тарапта мына ушундай 1 метр аралык калтырылган, үй менен забордун ортосунда. Ушундай эске алыңыздар. Үйдүн алды короосуз чашка болгон. Жери 5 сотук, өзүңүздөр уктуңуздар. Таза суу бар, 24/7 агып турат. Природный газ дагы бар, свет бар. Септиги дагы бар экен. Мына ушундай шарттары бар. Бул жакта болсо очок кана дедиңиз, а? Эски, ремонт кылыш керек бул жакта дагы. Кийин эми өзүнүн чөнтөгүнө жараша каалагандай ремонт кылып алат, а? Бул жакта суу кирген. Бул жакка суу кирген, раковина орнотулган. Эми бул жакка менимче сиздер 3 очок кылып алсаңыздар болот. Эми ал жагын өзүңүздөр келиштиресиздер. Жакшы. Көчөттөр дагы тигилген экен, а? Тигилген, гилас. Көчөттөр тигилген, мөмө берип калыптыр чоңоюп. Бул жакта дагы жүзүм дагы бар экен. Мектеп, бала бакча, магазин маселесине келе турган болсок, бүт бардык мектеби, бала бакчасы, магазини мына ушул Фуркаттын центринде бар. Пешком эле барып келе берсеңиздер болот. Маршруттук каттамдары дагы бар, өзүңүздөр билесиздер. Шаардын буш-буштарына барат. Шаарга деле жакын. Эгерде машинаңыздар боло турган болсо, бир 10-15 мүнөттө шаарга кирип барасыздар. Так, бул жакта болсо мини банясы экен. Киргениңиздерде бул жагында стиралка, аристон, вешалка орнотулган. Так, бул жагы болсо, бул ошондо паритетсе болбойбу от жагы, а? Жок, бул жөн эле санузел сыяктуу. Жеңил душ экен да? Душ ушул жакта. Жакшы. Жеңил душ кылып алсаңыздар болот экен. Аристону бүт бардыгы бар экен. Жакшы. Мына ушундай. Бул жагында болсо сырткы ажаткан экен. Бул жагында дагы бош орундук калтырылган. Бул жагын өзүңүздөр көрүп атасыздар, навес. Бул жакка дагы бир отункана, малкана же болбосо сырткы тапчандарды коюп алсаңыздар болот. Септик мына жер окшойт, а? Септик ушул. Жакшы. Бүт бардык шарттары бар экен. Өтө сонун жерде жайгашкан достор. Шаарга дагы жакын, абасы таза, шамал жүгүрүп турат. Эң негизгиси тынч. Жер үй жакшы негизичи квартирага караганда, эми өзүңүздөр билесиздер. Так. Бул жер ошондо 5 кош экен эле,
ар ким арт тараптан көчүп келген, кеңири ала берсеңиздер болот. Так, эми барыңыздарды кызыктырган баасын сурайлы. Баасын канчада атасыз? Баасын 60 миң деп атабыз. Кичине кеми бар, сүйлөшөбүз. 60 миң доллар. 60 миң доллар. Кеми болот, а? Кеми болот. Анан шаардан 105-77 серия душка алмаштыруу жолдору бар. Доплатай мне. Жакшы, мынакей достор, баасы 60 миң доллар. Албетте эле содалашуу болот, кеми болот дейт. Вариант жолдор да бар экен. Эгерде кимиңиздердин шаарда квартираңыздар болсо, өзүңүздөр сүйлөшүп, алмашып алсаңыздар болот экен. Албетте эле доплата кыласыздар үстүнө. Документтери бүт бардыгы так деди. Сатып аткан себеби өздөрү башка жака көчүп кетип атат экен. Ошол себептен сатып атат экен. Өзүңүздөр канча жашадыңыздар? Биз эми эле алдык эле, биз документ күтүп аттык эле. Документ келип азыр за границага кетип атабыз да. Ошого кайра сатыш керек, квартира алып коюп кетели деген максат. Жакшы. Болуптур экен онда, ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а? Ийгилик сага дагы. Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу даптаяр жер үйдү тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып бердик. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ушул жер үйгө дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Не демекчибиз, ушундай бардык условиялары бар болгон ушул шаарга жакын болгон жер үйдү колдон чыгарбаңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Сак саламатта калыңыздар.